Ассаламу алейкум. Касиеттүү калың кыргыз эл, урматтуу мекендештер. Сак саламатсыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудай берген насип менен ден соолукта болуңуздар. Кудай буйрса кыштан аман эсен чыктык. Эми бирөөнү Кудай таалам жашап береткен, бирөөнүн ажалы келеткен дегендейчи. Бүгүн быйыл 2022 жылдын 25 март күнү, ошо Каргашалы күнү Баткен шаарында Арзыгүл Галымбетова деген Акипресс маалыматтык агенттигинин Баткен боюнча журналисти каза болду. Жаткан жери жайлуу болсун, бакш. Эми бияктан туугандар, как бывший опер кызматкер катары өзүмдүн жеке оюмду айтып кетейин деп чечтим. Ага чынында блоктон блок болот, улам кол бошобой эле, чынын айткандачы. Эми ал Арзыгүл Галымбетова 25 март күнү 2022 жылы Баткен ички иштер башкармалыгына келип, Батма Бат YouTube каналынын блогери Батма аттуу аял мен аброюма шек келтирип, ушул эл арасында ар кандай ушак таратып атат деп арыз жазыптыр. Арыз жазып кайрылыптыр. Чара көрүп бериңизди суранам депчи. Бирок ошол күнү Арзыгүл Галымбетова айымдын ден соолугу начарлап, Баткен шаарлык бириккен ооруканасына кайрылат, неврология бөлүмүнө кайрылып, ошо кечинде 8-де кайрылыптыр, ошо 9-10 чамаларында байкуш белгисиз бир себептер менен көз чумуп атат. Ошол бириккен ооруканадан каза болуп атат. 26-сы Арзыгүл Галымбетованы бир күндө коюп атат. Эми узатуу зыйнаты болуптур. 26-сы узатуу зыйнаты бүткөндөн кийин 27-си Бишкекте Акипресс журналисттери бир сыйра баягы эскерүү күнүн өткөрүштү. Андан кийин Батма аттуу блогершаны 120 Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127 беренеси менен бул этиятсыздык менен өлүмгө алып келүү деген беренени коюп, Батма деген 33 жаштагы келинди убактылуу кармоочу жайга камап атышат. Бул 127 берененин орусчасы причинение тяжкого вреда здоровью. Эми экөө ошол күнү контакт болбоптур. Мен маалымат боюнча урушпаптыр деген, близкий контакт болуп жолугуп, булар урушкан эмес, мушташкан эмес да. Анан Раматылык Арзыгүл Галымбетованын айтымы боюнча арызында кайрылыптыр, видеосу чыккан. Бир дуачыга барып, көз ачыкка барып, мени окутуп атыптыр депчи. Ошондо бул жерден заказчик Батма болуп атат. Мындай ойлонсокчу, аткаруучу, орусча айтканда киллер көз ачык болуп атат да. Бул биринчисинен. Экинчисинен Баткен ички иштер башкармалыгы маалымат берип жазып атышат. Тиешелүү экспертизалар берилди депчи. Эми акта тиешелүү экспертизалар берилген жокпу, бирок кыска мөөнөттө, анткени эртеси күнү эле узатуу зыйнаты өтүп атат. Арзыгүл Галымбетованы коюп атса 26-чы. Эмнеге анда аны экспертизадан толук өткөрүшкөн жок? Необходимо болгондо ошондо моргто судмед экспертизаны өткөрүш керек болчу. Жана причинение тяжкого вреда здоровью болгондо денесинде көгала залакат калыш керек болчу, эгерде сабады деген болсочу. Бирок татынакай ирети менен роуда келип кайрылып атат. Ошол эле күнү оорукана кайрылып, кечки саат 10-дордо каза таап атат да. Анан ошо билбейм, мен деле иштегем туугандар. Анан ошол
тергөөчүнүн башы 2 4 мен ошону до сих пор түшүнбөй атам, чынын айткандачы. Ал экөө ошол күнү жолукпаса, татнакай ирет менен тиги аял келин келип кайрылып атат. Анан причинение вреда тяжкого здоровью деп тергөөчү убактылуу кармоочу жайга камап атат. Вообще түшүнүксүз да. Анда немени да камасын да. Эми жашыргандан эмне, тиги көз ачыкты да камасын, тиги ошол көз ачык аркылуу окутуп атыптыр. Киллер болуп калып атат да, аткаруучусучу, кылмыштын аткаруучусу. Ошол туугандар, ушул тууралуу берене биринчиден туура эмес коюлган. Мен бул жеке оюм, берене туура эмес коюлган. Экөө жакын контакт болуп, бири-бирин сабап урушкан эмес. Маалымат боюнчачы. Анан 127-чи берене менен иш козгоп туруп, эми бул мыйзамсыз эркиндигинен ажыратууга жатат. Анан ошого байланыштуу Батма деген келин, блогерша, бүгүн убактылуу кармоочу жайдан белгисиз бир зат менен, нерсе менен өзүнүн кан тамырын кесиптир. Эми сакайып кетсин, канчалык тереңдикте, канчалык бир залакатта кезилгени билбейм, маалыматым жок, бирок факт кезди, бул Акипресске чыкты, массалык маалымат каражатына тарап, ооруканага алып барылыптыр, тиешелүү медициналык тез жардам көрсөтүлүптүр. Ошол бул кандай себептер менен кескени да белгисиз. Бирок ушу менен айта кетчү нерсе, ошо кылмыштуу буйрукту аткаргандар, булар сөз эзин табат. Кылмыштуу буйрукту аткаргандар келечекте 2 эмес, 3 эмес, 4, 5 эсе жоопко тартыласыңар. Ошону бир эсиңерге тутуп койгула. Анткени Батма блогершаны акыркы видео тасмасын билебиз. Жанакы начальник управления по Баткен области боюнча полковник наамын алганда ресторанга өткөрүп, жылкы союп, эт союп аткан жеринен үстүнөн чыккан. Ошол жерден начальник управлениялар, бөлүм башчылары кафенин терезесинен качып чыгып кетишкен. Муну баарыбыз көргөнбүз. Кадимки эле качкан. Жайылган дасторкон тасмалы кафенин ичинде калган. Ошо бойдон устукан эттери бүт турган. Болгону гана бир арткы терезесинен баардыгы качып кеткен. Бул ошо акыйкат, адилетти истеген келин экен. Мен аны деле чын айтканда тааныбайм. Мен өзүм жеке оюмду айтып атам. Ошо 127-чи берене туура эмес коюлган. Азыркы учурда ал инсан мыйзамсыз эркиндигинен ажыратылып отурат. Бирок Кудайым буйрса, адилеттүүлүк орно, адилеттүүлүк келсе, ошол мыйзамсыз кылмыштуу буйрукту аткаргандар ордуна алмашат деген оюм бар, 100%. Ошо, урматтуу мекендештер, сак саламатта болуңуздар.